4 bölüm. Хеброндо Абенердин өлгөнүн укканда Шабулдун уулу Ишбошеттин ындын өчтү. Бүт Исрайылдын үрөйү учту. Шабулдун уулу Ишбошеттин эки аскер башчысы бар эле. Бирөөнүн аты Баана, экинчисинин аты Рейхаб. Алар Ремондун уулдары, Бейроттук Бенжеминдин тукумунан, анткени Бейрот да Бенжеминге таандык болчу. Бейроттуктар Гитайымге качып кетишип, ошол жерде келгин болуп жашап калышкан. Шабулдун уулу Жонатандын аксак баласы бар эле. Израилден Шабул менен Жонатан жөнүндө кабар келгенде, баккан аял аны алып качканда, ал 5те болчу. Аял шашып чуркап бара жатканда, бала жыгылып кетип, аксак болуп калган. Анын аты Мепибешет эле. Бейроттук Ремондун уулдары Рейхаб менен Баана күн ысыган маалда Ишбошеттин үйүнө келишти. Алчак түштө төшөгүндө уктап жаткан. Рейхаб бир тууганы Баана менен буудай алганы келген болуп, үйдүн ичине киришти да, аны ичке сайып качып кетишти. Алар үйгө киришкенде, Ишбошет өзүнүн уктоочу бөлмөсүндөгү төшөгүндө жаткан. Алар аны сайып өлтүрүп, башын кесип алышты да, түнү бою чөл менен жол жүрүштү. Ишбошеттин башын дөөткө, Хебронго алып келишти да, падышага: «Бул сени өлтүргүсү келген душманың Шабулдун уулу Ишбошеттин башы. Эми Теңир менин мырзам падыша үчүн Шабулдан жана анын тукумунан өч алды» деп айтышты. Ошондо дөөт Рейхабка жана анын бир тууганы Баанага, Бейроттук Ремондун уулдарына мындай деди: «Менин жанымды баардык кайгыдан куткарган Теңир тирүү. Мага Шабул өлдү деген кабарды айтып, өзүн жакшы кабарчы эсептеген адамга сыйлык бергендин ордуна аны кармап алып, сыкылакта өлтүргөм. Эми күнөөсү жок адамды өз үйүндө, өз төшөгүндө жаткан жеринен өлтүргөн кара санатай кишилерди анын каны үчүн кантип жазалабай коеюн да, кантип жер үстүнөн жок кылбай коеюн?» Дөөттүн буйругу боюнча кулдары аларды өлтүрүп, буту колдорун кыя чабышты да, Хеброндогу көлмөнүн үстүнө илип коюшту. Ал эми Ишбошеттин башын Абенердин мүрзөсүнө, Хебронго алып барып коюшту.